Жарыктын чагылуу закону. Бизде тар нурлуу жарык берүүчү бар. Ошондой эле өзүнүн бурчтары менен лимба турат. Лимбанын борборуна жалпак күзгү коебуз. Анын нормалы лимбадагы шкаланын 0 градусуна туура келсин. Жарыктын нурун күзгүнүн борборуна бир бурчта беребиз. Мисалы, альфа түшүү бурчу 10 градус болсун. Түшүү бурчу өзүнүн багытын өзгөрткөнүн көрдүңүз. Жана күзгүнүн бетине чагылды. Бета чагылуу бурчун аныктасак, ал дагы 10 градусту берди. Алынган жыйынтыкты таблицага киргизебиз. Альфа түшүү бурчун 20 градус кылсак, бета чагылуу бурчу канча болоорун байкайлы. Жыйынтык боюнча бул жерде дагы чагылуу бурчу 20 градус болду. Кайра бул жыйынтыкты дагы таблицага киргизебиз. Алдыдагы алынган жыйынтыктарда түшүү бурчу чагылуу бурчуна барабар болду. Демек, түшүү бурчун билсек, чагылуу бурчу канча болоорун аныктай алсак болот. Демек, түшүү бурчу 30 градус болсо, анда чагылуу бурчу 30 градус болуу керек. Ал эми түшүү бурчу 45 градус болсо, албетте чагылуу бурчу дал ошондой болот. Биз ойлогон жыйынтыктарды текшерели. Биздин гипотеза туура экенин экранда көрүп турабыз. Биз таблицаны ишенимдүү толтура алабыз. Тажрыйбадан келип чыккан биринчи жыйынтык тунук эмес тегиздикке түшкөн жарык нуру жарыктын чагылуусуна алып келет. Тегиздиктин четине түшкөн нур өзүнүн түз багытына четтейт. Жарык нурунун чагылуусу тегиздикке түшкөн түшүү нуруна тегиздик өзү жарык булагы болуп калган үчүн чагылат. Жарык нурунун чагылуусу боюнча акыркы жыйынтык күзгүнүн бетине нормалдуу түшүү кылалы. Жарык агымынын нурун нормалдын багыты менен бир болгудай тагыраак бурчу 0 градус кылабыз. Жарыктын нуру күзгүнүн бетине перпендикулярдуу түшсүн. Тегиздиктин бетине нормалдуу түшкөн нурдун чагылган нуру кайра эле өзүн кайталайт. Бул факттан дагы бир өтө маанилүү жыйынтык чыгарсак болот. Ал жарык нурунун кайтарымдуулугу. Жарык нурларынын таралуу багытын өзгөртсөк, түшүү бурчу чагылуу болот. Чагылуу болсо түшүү болот. Тагыраак, жарык шооласынын түз сызыктагы оптикалык жолу оптикалык жолдун тескери багытына барабар.